Bir neçe жылдан beri soodabыз гүлдөп өсүп жатат. Абдуллахтын кербени дүйнөнүн 4 бурчуна каттап соода кылат. Негизинен кездеме жана баалуу терилер сатылат. Соода ишин баштаган күндөн кол астыбызга мыкты ишчилер топтолду. Соода жана башка иштерге 300 киши жалданды. Алардын ичинен эсепчилер өзүнчө тандалган. Анткени эсепчи кытмыр болсо иш артка кетет. Ушул ишти башкаруу үчүн Абдуллах 2 жыл дегенде адам тапты. Анын дайыма айтып жүрчү урааны бар эле. Ишке аларда акырын сынап алабыз. Иштен бошотсок нааразы кылбайбыз. Иш тапканча мөөнөт беребиз дейт эле. Хорасанда соода кылып жүргөнүбүздө Абдуллах бат-бат базарды айланып, өнөөчүлүк иштери менен таанышып, жаңылык издейт эле. Кол өнөөчүлөр менен соода тек өзү аркылуу болушун келишим түзүп алчу. Бул ишти базардагы баанын көтөрүлүп кетпеши жана чайкоочулар карапайым элдерди кыйнап койбосун деп кылар эле. Бир күнү мага бир жерге барып келерибизди айтты. Көчүрүп жаткан китебимди токтотуп, аны ээрчидим. Биз кол өнөөчүлөр базарына барып, бир дүкөнгө кирдик. Ал жерде 20 жаштын тегерегиндеги бир жигит дептерге бир нерселерди жазып отурган. Бизге кайрылып да карабады. Абдуллах салам бергенде бизге көңүл бурду. Кыжаалат болуп ишин токтотту да муузак суу алып келди. Абдуллахка устаз деп кайрылып атты. Мен таңырап турганымда Абдуллах кеп учун баштады. Бул жигитти мен 2 жылдан бери күзөтүп жүрөм. Өз ишин жакшы билет. Мына ушул дүкөндүн эсепчиси. Дүкөн ээси менен сүйлөштүм. Мындан ары бул биз менен иштейт. 2 айдан бери өзүнө шакирт даярдап жатат. Шакирти дүкөн иштерин алып кете тургандай болуп калды. Жакында биз менен Иракка кайтат деди. Кийин мага бир ымдап койду да өзү сыртка чыгып кетти. Абдуллахты минтип ымдаганы ишенбесең өзүң бир сынап көр деген эле. Андан иши менен тааныштырышын сурадым. Ал мага бир нече дептерлерди алып чыгып көрсөттү. Бул убакка чейин өз ишине так эсепчини көргөн эмес элем. Ал киреше жана чыгашалар үчүн ар башка дептерди пайдаланат экен. Кирип келе жаткан акчалар, чыгашалар, карыздар, келишимдер, алдыда жумшала турган каражаттар, таза киреше жана бири аткарылган иштер үчүн экен. Дагы бир нече дептерлери бар эле. Аларды дүкөндөгү буюмдардын бааларын жазып, эски жана жаңы баада келген тизмеги экен. Кудай акы, таң калганымдан аны кечки тамакка чакырып келдим. Шамдан кийин Абдуллахтын үйүнө келди. Отуруп, анчага чейин маектештик. Абдуллах ага суроолорду берди. Ал кичибейлик менен жооп берип жатты. Үйүңдөгүлөр тынчпы? Ооба, Кудайга шүгүр деди. Карындашыңдын тоюн качан бересиң деп сурады. Жигит, азыраак акча жыйнап, кийинки жылы жазда той берем. Сага канча акча керек деп дагы сурады. 2 динар. Сага ушул акчаны ашыгы менен берем. Карындашыңдын тоюн эртеңден калтырба. Жакшы ишти артка сүрүү момундун иши эмес. Той бүтөрү менен биз менен Иракка барасың. Рахмат, Алла ыраазы болсун сизден. Абдуллах дагы суроо узатты. Кожоюнуңа шакиртиң туура келдиби? Ооба, иштер анчалык көп эмес. Шакиртим менден жаш, тез үйлөнүп кетти, эптеп кетет. Жакшы, сага азыр Абдусалам акча берет. Тойдун камын кыл. Той өткөндөн кийин сыя дептер алып ал. Бул жерде кыйла арзан. Макул устаз. Кечки тамактан кийин ал короого чыкты. Айтмакчы, ал жигиттин аты Садык экен. Мен 2 динар алып келе жатканымда Абдуллах 5 динар алып чыгышымды айтты. Бул акча аябай көп го дегенимде Абдуллах минтип жооп берди. Ал өз муктаждыгынан келип чыгып 2 динар деп айтты. Мен эсепчиге болгон муктаждыгымдан улам акча берип жатам деди. Арадан 3 күн өтүп, Иракты көздөй сапар алдык. Абдуллахтын аны кандай тапканы мен үчүн табышмак эле. Акыры андан сурадым. Мен аны 2 жылдан бери күзөтөмүн. Жүрүм туруму көзгө толгондуктан ошол дүкөнгө мен киргизгенмин деди Абдулла. Сөзүн улап, күндөрдүн биринде бир дүкөнгө кирип калдым. Ал жерде бир нече киши талашып тартышып отурушкан экен. Себебин сурасам, эсеп кысап аралашып кеткенин айтышты.
Дүкөнчү таанышым болгондуктан эмне болуп жатканын карап турдум. Бир убакта ушул жигит келип калды. Ал дүкөн ээсин сурады. Айтымында соодагерлерге жалданып эсеп китебин жасап берет экен. Бир таанышы ушул дүкөнчүгө да эсепчи керектигин айтыптыр. Дүкөнчү досум аны ичкериге чакырды. Жигиттин ишине так экени көрүнүп турат эле. Ассалому алейкум деди сыпайылык менен. Алик алынаары менен сөзүн улантты. Сизге эсепчи керек экен. Таанышым аркылуу келдим. Ишиңиз менен тааныштырыңыз деди. Албетте деп иш бөлмөсүнө баштады досум. Алар бешимге чейин иштерин карап чыгышты. Акыры бешим намазын окуп бүткөндөн кийин ишке алаарын билдирди. Баягы дүкөнчү досум айтты. Бул жигит бир жуманын ичинде иштеримди тартиптеп берет деди. Мен кызыгып калдым. Анткени анын соодасы меникинде чоң болчу. Ушундай чоң соода ишин бир жумада тартипке сала турган адам мага аябай керек эле. Ушул бир жума ичи мен аны күзөтүп жүрдүм. Мөөнөтү жакындап калганда досумдун алдында 7 даана дептер менен турат эле. Ал ар бир ишти өтө тактык менен ар башка дептерге иштеп чыкканын көргөндө досум таң калганынан ага 2 барабар төлөшүн айтып жиберди. Чындыгында бул жигитти ишке алышын сунуштап, менин айтканымды айтпашын дайындаган элем. Акыры анын чынчылдыгына да ишендим. Бирок дагы бир жолу сынап көрүүнү туура көрдүм. Аны 2 жыл бою текшердим. Ушул 2 жыл ичинде досумдун соодасын 20 эсеге көтөрүп берди. Анын адалдыгына таң калганмын. Мени эң катуу таң калтырган жерин айтайын. Айрыкча ушул себептүү аны ишке алып жатам. Бир жума мурун ушул жерге келгенибизде ошол соодагер досум да келген эле. Ал менен узакка сүйлөштүк. Садык жөнүндө ажайып бир окуяны айтып калды. Ал Садыктын иштеген акысын берсе, ал акчанын бир бөлүгүн кайтарып бериптир. Таң калып турган досума карап, таң калбаңыз деп сөзүн улантыптыр. Мен бул акчанын толугу менен ала албаймын. Анткени сиздин дүкөндө отуруп, башка ишкерлердин да иштерин бүтөрүп бердим. Сураныч, кечиримимди кабыл алыңыз. Ушул окуяны досум мага таң калып айтып берди. Бирок Садыкты катуу сыйлап баштаптыр. Эгер мүмкүн болсо, аны менен бирге өмүр бою иштешин билдирди. Мен ага акыйкатты айттым. Ал ойлонуп бирок ыраазы болду. Мен негизи эсепчини ага жибергенимди билесиңби? Деп сурап калды Абдулла. Жок дедим, кыска гана. Досумдун талапты катуу койгондугунан анча-мынча адам иштей албайт эле. Эгер ушул жигит иштеп кете алса, менин менен чоң соода иштерин кыла алышына көзүм жетти. Абдуллах ишчилерди таң аткандан күнбатка чейин иштетет эле, бирок акысын 2 барабар кылып көп берчү. Бул жерде досум сыяктуу көп акы бере турган адам жок. Ал сыяктуу ишти көп бере турган адам да жок. Анын талапты күчтүү койгонуна чыдап иштеген адам дүйнөнүн каалаган бурчунда иш таап кете алат. Сага бир окуяны айтып берейин. 2 жыл мурун ал башка мамлекеттен чоподон жасалган идиштерди алып келе эле. Бир күнү өзү иштеп чыгара баштады. Кийин тегерегибиздеги базарларда чоподон жасалган идиштерин наркы түшүп кетти. Каалаган соодагерлер эми андан ала башташты. Неге мындай кылганын сурасам, төмөнкүдөй жооп берди. Чоподон идиш алып жүргөн соодагерге бул ирет мен үчүн гана көп санда жасап бере аласыңбы деп сурандым. Кардарларынын көптүгүнөн үлгүрбөй жатканын айтты. 10 күнгө Шамга барган элем, бирок 3 айга калып калдым. Чоподон идиш жасоонун сырларын үйрөндүм. Ал үчүн акча да сактадым. Курасанга кайтып келгенден кийин жасай баштадым. Элдер азыр сүйүнүп жатат. Анткени жарым баага алышып жатат да. Абдусалам, ушул үчүн да Садыкты анын жанына жиберген элем. Биринчиден ал соода сырларын үйрөнөт. Экинчиден көзү көнөт ишке. Акыры ойлогонумдай болду. Шам намазын окугандан кийин Абдуллах хадис айтып, фыктан сабак өттү. Куптан намазын окугандан кийин баарыбыз тарап кеттик. Уйкум качып уктай албадым. Ошондо Абдуллахтын кездеме менен терилерди иштеп чыккан адамдарды кантип тапканы жадыма түштү.